Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен актуалдуу маек берүүсү Анна Алпарчысы мен Бактыгүл Мирадилова. Бүгүн сиздер менен мал жандыктарынын асыл тукумдуулугу боюнча кеп кылабыз. Анда бизде Борбор калаадан келген коноктор маалымат бермекчи. Таныштыра кетсек, Айыл чарба министрлигинин мал чарба жана жайыт бөлүмүнүн башчысы Мыктыбек Каламдаров. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Ал эми биздин кийинки коногубуз Гүлнура Жакыпбекова, жайыт жана асыл тукум мал чарбачылыгы департаментинин юристи. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Алгач эле суроону өзүңүздөн баштасак. Негизи Баткен шаарына кандай ой максатта келип калдыңыздар? Бүгүнкү күндө ошол мал чарбачылыгындагы өзгөчөлүктөр кандай? Негиз кандай иш-чаралар жүрүп атат облуста бүгүнкү күндө? Биз Баткен облусуна болгон иш сапарыбыздын максаты бул бир гана Баткен облусу эмес, бүгүнкү күндө республикалык деңгээлде атайын тегерек столдор уюштурулуп атат. Бул уюштуруунун максаты мал чарба тармагын өнүктүрүү, ошол эле ветеринария, жайыт тармагы, ошол эле жер тармагындагы бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелер. Аларды ар бир айыл чарба министрлигинен адистер келип, фермерлер менен ушул жердеги айыл өкмөт башчылары, жайыт комитеттер, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары, ошондой эле райондук деңгээлдеги ассоциациялардын башчыларына бүгүнкү күндөгү айыл чарба министрлигинде жасалып жаткан иштер боюнча, жаңы кабыл алынып жаткан мыйзамдар боюнча, ар бир тармак боюнча өкүлдөр келип, бүгүнкү күндө тегерек стол болуп өттү. Ал жерде кызуу талкуу болду. Ар бир тармак боюнча суроолорду берип атып, мына азыр эле ошол тегерек столду бүтүрүп келип калган убагыбыз. Негизи ошол тегерек столдо кандай сунуш пикирлер айтылды сиздер негизи катышуучулар тараптан же сиздер тараптан? Бизде негизги темаларыбыздын бири бул асыл тукум мал чарба статус берүү, ошол эле жасалма жол менен уруктандыруу, жайыт тармагы көбүрөөк мына бизде бүгүнкү күндө сандан сапатка өтөлү деп фермерлердин кызыгуусу артып жаткан бүгүнкү күндүн заман талабы, малдардын көбөйүп атышы, ошондой эле асыл тукум статусту биз кантип алабыз? Бүгүнкү күндө бардык жерлерде кызуу талкуу жаратып жаткан жанагы фонддун жерлери асыл тукум чарбаларга, өрөөнчүлүк чарбаларга берилет деп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө ушунчалык кызыгуу көп болуп атат. Арыздарын жазгандар дагы көп. Ошолорду биз кантип аласыңар? Жол жобосун түшүндүрүү максатында жана биз кайсыл токтомдор менен алардын жол жобосу көрсөтүлгөн, бардык ошол келген тегерек столдун катышуучуларына түшүндүрмөлөрдү бердик. Негизи Гүлнура Жакыпбекова айтсаңыз, негизи ошол тегерек столдор юридикалык багыттардагы, укук жактарында дагы суроолор болду. Негизи фермерлер кандай кыйналышат экен, мисалы укук жагынан? Эми биздин бул келген максатыбыз ошо именно ошо элдердин эмесин деңгээлин, потенциалын көтөрүү болуп максатта. Ошо жайыттарды кантип сарамжалып, натыйжалуу башкарыш керек, кантип ошо фермерлерге асылдык мал чарбачылыгында кантип асылдык статусун алыш керек. Ошолорду түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн максатына келдик да, ошолорду көтөргөнгөчү. Эми ооба, ошондой болду, ошондой түшүнүктөр элдерде бар экен. Кандай алабыз, кандай эметебиз деген, кайсы мыйзамдардын негизинде, кайсы укуктук ченемдик актылардын негизинде алабыз, эмне керек бизге ошо статус алыш үчүн, асыл тукум мал чарбасы болуш үчүн кандай эмнелер керек деген суроолор туулду. Биз ошону ошо тегерек столдун алкагында биз ошо түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Ошо тегерек стол болсо ошо ветеринарлар ассоциациясы менен биргеликте уюштурулду. Ошо алар ошо ветеринар тараптан түшүндүрүп беришти. Биз ошо асыл тукум мал чарбачылыгын кандай жайыттарды кандай сарамжалдуу, натыйжалуу башкарыш керек деген, ошо кайсы юридикалык жактан кандай проблемалар болсо, маселелер болсо, ошого жооп бергенге аракет кылдык. Негизи Баткен ошо шаарында, негизи облусунда деп койсок деле болот. Кандай көйгөй менен кыйналышат экен юристтери, кечириз, фермерлери? Ошо эң негизинен көбүнчөсү ошо ченемдик укуктук актыларды кайсыл ченемдик укуктук актылар менен бул жөнгө салынат деген бар экен да. Ошо кайсы жерде жазылган, кайсы жерде көргөзүлгөн кайсыл ченемдик укуктук актылар менен биз ошо асыл тукумун ала алабыз, же жайыттарды башкара алабыз. Жайыттарды азыр жогорку кеңеште мыйзам каралып атат. Асылдыгы төмөн жайыт жерлерди өздөрүгө берүү деген жөнүндө да, берүү тууралуу. Ошолго ошо биз кантип алабыз деген суроо эметти да. Кандай барабыз, кандай жол жоболор бар, кандай жол жоболору кандай деп ошолорду эметти. Ошолорду түшүндүрүп бергенге аракет кылдык. Негизи эле айтсаңыз, Мыктыбек мырза, малдардын асыл тукумдуулугун алуу үчүн бүгүнкү күндө кандай жумуштар жүрүп атат министрликте?
Негизи 2019 жылы республика боюнча 263 асыл тукум чарба статус алган. Биз былтыркы жылы атайын жана министрибиздин тапшырмасы менен бардык облустардагы асыл тукум чарбаларга мониторинг жүргүздүк. Мониторингдин жыйынтыгында бүгүнкү күндө 108 гана асыл тукум чарба статус алып атат. 108 көбү талапка жооп бербей калды. Бул талаптар, мен ошол жерден да баса бир айтып кетишим керек. 516-токтом 2015 жыл 22 июнда өкмөттүн токтому менен минималдык талаптар көрсөтүлгөн. Ошол жерде кандай жылжоолор бар. Андан сырткары мына буйруса, ушул жуманын аягынан баштап, биринчи күндөн баштап, дүйшөмбү күндөн баштап министрликтин атайын буйругу чыкты. Буга чейинки 108 асыл тукум чарба жана мониторингден калган чарбаларды андан сырткары жаңыдан статус алам деген чарбалардын бардыгын атайын комиссия түзүлдү министрликтин. Ошол комиссия келип жерлерде малдын сапатын текшерип кетебиз. Ошол биз текшерүүнүн негизинде атайын өкмөттүн токтому чыгат. Ошол токтомдун негизинде булар атайын реестрге катталышат. Асыл тукум деген статуска ээ болушат. Ал ээ болгон гана атайын бул асыл тукум деп эле айтып атабыз. Асыл тукум чарбанын негизги максаты эмне? Биз ушундай фонддун жерлерин берген жатабыз, ошондой эле айыл чарбасын колдоо жагынан жеңилдетилген насыяларды берип атабыз асыл тукум чарбаларга. Андан сырткары айыл чарба министрлигинин бүгүнкү күндө жана дотация берүү жагында карап жатабыз. Ошол боюнча да токтом долбоорлорун даярдап, булардын эң негизги максаты асыл тукум чарбанын ошол жергиликтүү элдин малынын сапатын жакшыртуу. Мына Баткен областында бүгүнкү күндө 7-8 асыл тукум чарба статус алган. Ошол эле мына Тегирмен башы асыл тукум эчки заводу, ошондой эле Баткен Элейлекте, Кадамжайда асыл тукум чарбаларыбыз бар. Ошол асыл тукум чарбалар асыл тукум малды сатуу менен алар жергиликтүү коңшу айылдагы элдердин малынын сапатын жакшыртыш керек. Алардын бирден бир максаты ушундай. Ошондой асыл тукум чарбалар малдарын саткандарга гана биз статусун беребиз. Андан сырткары ошол жана өйдө да айткан токтомдо бардык минималдык талаптары көрсөтүлгөн. Минималдык талаптарга жооп бергендер гана статуска ээ болушат. Талаптарыңыздар кандай? Балким ошол жөнөкөй карапайым элдердин малдарынан айырмаланыш керекпи же эт багытындагы көп болуш керек? Кандай болуш керек талап? Бул негизги талаптардын бири бул бир түрдүү порода болуш керек. Бир түрдүү порода, андан сырткары количествосы. Канча баш болуш керек? Канча баш болуш керек? Мисалга алсак, ири мүйүздүү малдар. Ири мүйүздүү малдар бир түрдүү породадагы 50 баш болуш керек. Минималдык талаптарда ошондой көрсөтүлгөн. Анын 30-у саан уй болуш керек. Саан уйдун дагы мынча сүт саап алышыбыз керек, жолсу эт багытында мынча эт өндүрүшүбүз керек дегени бардыгы ушул токтомдо көрсөтүлгөн. Ошол талаптарга жооп бергендери гана жана статус алып атат. Ошол сыяктуу эле кой чарбасы. Кой чарбасында мисалга алсак гисар кой, же болбосо уяң жүндүү кой породалар, ушул койлорго 200 баш минималдык талаптар. 200 баш болуш керек, анын ичинен 150 тулар кой болуш керек дегендей, ушул сыяктуу. Ал жерде дагы бир топ көрсөткүчтөр бар. Анын азыктуулугу көрсөтүлгөн, бүт ушундай талаптарга жооп берген чарбаларга. Андан сырткары асыл тукум мал деген бул кандай мал? Асыл тукум мал деген бул бардык документтери тастыкталган мал. Бизде буга чейин жанагы карточкасы, асыл тукум карточкасы, асыл тукум журналын жүргүзгөн, бардык зоотехникалык учетун жүргүзгөн асыл тукум чарбалар бул чыныгы асыл тукум чарбалар. Буга чейин эми биз кыргызбыз да, баягы тигин баласы бул билбей эле эптеп башын көбөйткөнгө кызыктар болуп эле келгенбиз. Ошол себептен биз бүгүнкү күндө республика боюнча 1.715.000 ири мүйүздүү мал бар. 6 миллиондон ашык кой эчки бар, 500 миңден ашык ошол эле жылкыларыбыз бар деп саны өсүп атат. Бирок сапаты бизди канааттандырбай келип атат. Ошол себептен биз асыл тукум чарбаларды түзүү менен биздин региондордогу элдердин малынын сапатын жакшыртуу. Демек санга эмес сапатка маани берет экенбиз, Албетте. Негизи эле жана жарым пай бөлүгү эле ошол мал чарбачылык эмес болуп калды, чыкты дедиңиз да. Негизи сизге суроо бергим келип атат да, Гүлнур эжеке, негизи
демек токтомдо келишимде көрсөтүлбөгөн учурларда юридикалык чара көрүлөбү сиздер тараптан, министрликтен десек? Ооба. Эми бул жогоруда айтып кетпеди менин коллегам 516 токтом бар депчи. Ошо 516 токтомдо бардык ошо талаптар көргөзүлгөн да. Эгер ошо талапка туура келбесе, ал уже былтыркы жылдын мониторингдин алкагында ошолор ошо эмеден ажыратылды, статустанчы ажыратылат. Ошо немесинечи. Раз ошо чара көрүлгөн ошол болот да. Анткени статус асыл тукум мал чарба алып статус алгандан кийин ага мындай определенный немелер болот да. Жеңилдиктер болот. Жерден болот, башка тараптардан да болот да, жеңилдиктерчи. Ошол асыл тукум мал чарбачылык статусунан ажыратылгандан кийин ал бардык льготадан ажырайт да. Ошончо кийин ал чара ошол болот да. То есть ал кадимки эле мал чарбачылыгында алектенген эле субъект болуп калат. Негизи мал чарбачылык деп калдык. Ошол өзүнүн үйүндө эле өз алдынча аргындаштырган фермерлер дагы бар да эл арасында. Анан булар боюнча сиздердин маалыматыңыздар кандай? Анан жыйынтыктары кандай болуп атат? Ошолорго токтолсоңуз. Бул боюнча бизде жасалма уруктандыруу деп эмне кылабыз. Бизде жасалма жол менен уруктандыруу боюнча республика боюнча 2013-жылы 452 пункт ачылган. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошолордун 218 гана өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келип атат. Эмне себептен? Бул жерде жана 2016-2017 жылдары тилекке каршы бизде республикалык элита асыл тукум станциясында суюк азот чыгарган заводубуз иштебей калгандыгы болду. Бирок биз ушуга жетиштик. 2021 жылы жаңы завод курганга. Бүгүнкү күндө суюк азот, ошондой эле асыл тукум букалардан алынган уруктук материалдар ушул Баткенге, даже жада калса Лейлекке чейин уругун дагы, суюк азотун дагы жеткирип берип атабыз. Ушул Баткенде дагы, Лейлекте дагы жасалма уруктандыруу пункттары өз ишмердүүлүгүн жүргүзгөндөр бар. Андан түшкөн торпоктордун айырмасы башка таначар букалардан түшкөн торпоктордун айырмасы бир топ айырма болуп атат базар баасында. Ошону биз көрүп аткан фермерлерге сунуштайт элек. Сиздер биз жанагы асыл тукум жасалма уруктандыруу пункттарга алып келген уруктар менен өзүңүздөрдүн колуңуздардагы уйларды куудуруу менен жакшы сапаттуу торпок алып укуңуздар бар. Ушундай жөндөм болуп атат да, министрлик биз колдоп көрсөтүп атат. Ошондой эле ар бир айыл өкмөттө жасалма уруктандыруу пункттарын ачууну дагы бүгүн ушул тегерек столдо сунуштадык. Ар бир айыл өкмөттө бирден жасалма уруктандыруу пункт ачылыш керек, ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Ошол себептен биз элдин колундагы малдын сапатын жакшыртайлы деген максат. Негизи өз алдынча аргындаштырганда кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Биз көзөмөл жүргүзөбүз. Сырттан келген уруктарга, сырттан келген бизде жана асыл тукум материалдар, уруктар деп коебуз. Ошолорду биз климаттык шартка туура келген кылып бөлөбүз. Мисалга, Баткенге ала тоо породасы, ошол эле эт багытында Бердин ангус породасы, ошол эле Арашан койлору же болбосо Гисар койлору деп биздин Баткен облусундагы климаттык шартка, мисалга алсак, Галштин фриз деген бар, ал туура келбей калышы мүмкүн. Себеби ал бир жерде гана багылат. Биздин тоо таштарга жүрбөйт деген окумуштуулардын немеси бар, жыйынтыгы бар. Ошол себептен биз атайын Айыл чарба министрлигинин буйругу чыккан. Райондоштуруу боюнча кайсыл регионго кайсыл порода туура келет. Андан сырткары кайсыл уруктан биздин колубуздагы малдардан төл ала алабыз. Алардын сиз жана ар кандай аргандашуу деп атпайсызбы? Биз порода урук алып келебиз. Бул фермер өзүнүн колундагы уй менен куудурат. Куудурганда кайсыл порода ушуну көтөрө алат. Кээ бир породалар бар, алардын төлү чоң болуп калышы мүмкүн. Аны ошол эле уйубуздан ала албай калыш кыйынчылыктар болуп калышы мүмкүн да. Ошол себептен биз атайын Айыл чарба министринин алдында Жайыт асыл тукум мал чарба департаменти сырттан келген дистрибьютор борборлорго атайын көзөмөл жүргүзүшөт. Кайсыл уруктарды алып келгенде гана уруксат беребиз деген. Негизи кандай багыттаган уруксат бересиздер? Муктыйга айткандай. Мен айтайын ошол боюнча. Жок, эркиңиз өзүңүз.
Биз бүгүнкү күндө 4 породаны приоритеттүү деп биздин тармакта өзүбүздүн эле ала тоо породабыз бар. Негизи сырттан алып келгендерге негизи швиц породасы. Бул ала тоо породасы ушул швиц породасы менен аргандашуу менен чыккан порода. Андан сырткары абердин ангус биздин ушул климаттык суук шартка жолсун тоо таштарга жүргөнгө жакшы эт багытындагы абердин ангус породасы. Андан сырткары симментал, ошондой эле галштина фриз породаларын 4 породаны негизги приоритеттүү породалар деп жайылтып келатабыз. Негизи аргандаштыруу ушул чоң бизде өстүрүү боюнча, мисалы биз чет өлкөдөн алып келебиз деп атпайсызбы? Чет өлкөдөн алып келгенде мыйзамдуулук жагын карайсыздарбы? Кандай мындай өзгөчөлүгүнө лабораториялык негизде текшерүүлөр жүрөбү? Эми аны биз бергенде биз корутунду беребиз да. Корутунду беребиз. Ошо барып ошо алып келгенде карап көрүшөт. Биздин адистер барып көрүп, анан кийин ошо чындап эле ошол породадагы урукпу же ошол материалбы племенной да эмес асыл тукум эмеси. Анан ошону аныктап акт түзүп, анан аныктагандан кийин биз беребиз корутундуну. Так андай если документтерин карашат. Тастыкталганбы, тастыкталган эмеспи, ошо чындап эле күбөлүк болот актан келгенде менекичи, асыл тукум мен уругунуку. Анан ошол баардык документтерин болгондон кийин анан кийин биз беребиз. Так берилбесе болбосо кайсы өлкөлөрдөн келет бизге? Бул негизи бул боюнча жана дистрибьюторлук борборлор ошол эле Америкадан, ошол эле Польша, Чехиядан алып келип атышат. Ошол эле бизде бир гана урук эмес, уруктук материал эмес, малдарын деле ошол жактардан алып келип аткан болуп атат. Биз ушул ташып келип аткан дистрибьютор борборлорбу же болбосо фермерлерге жеңилдиктер бир топ каралган. Эмне үчүн? Биздин региондогу малдардын сапатын жакшыртуу максатында. Ал сырттан келген асыл тукум малдарга жанагы эле салык алымдары, таможнялык алымдардан бошотуу максатында ошондой биздин атайын токтом долбоорлорубуз чыккан. Сырттан келген малдар эч кандай тоскоолдуксуз кирүүбүз. Биз ошол мындан сырткары дагы Айыл чарба министрлиги быйылкы жылда бир топ кыйынчылык болду, кургакчылык болду деп атабыз. Тоют маселеси бир топ бизде көйгөй болуп келди. Ошол тоют маселесин чечүү максатында дагы сырттан келген тоюттарга жанагы эле салык алымдарынан, таможня алымдардан бошотуу токтому чыккан. Негизи ошол биз чет өлкөдөн алып келебиз деп атабыз. Негизи бизден дагы чыгарылабы? Негизи асыл тукумдуулардын уруктары? Жок, бүгүнкү күндө биздеги бир топ мал Өзбекстанга, Казакстанга чыгып атат. Бирок булар товардык түрдө чыгып атат. Товардык түрдө. Эч кандай эт багытында жок, мал тирүүлөй деле чыккан учурлары бар. Биз аны тоскоолдук кылган жокпуз. Себеби бүгүнкү күндө биздин малыбыздын сапаты канааттандырбай келип атат. Биз ошол чыккан малдардын ордуну асыл тукум малдар менен толуктайлы деп Айыл чарба министрлиги бүгүнкү күндө сырттан асыл тукум малдарды лизингке алып келип фермерлерге берүү. Лизинг менен ал жеңилдетилген насыя, андан сырткары бир топ жеңил шарттар менен Айыл банк аркылуу фермерлерге жанагы асыл тукум малдарды берүү жагы. Негизи асыл тукумдарды өстүрүү бүгүнкү күндө жай пикириңизде жай өтө мыкты өздөштүрүп атабыз бүгүнкү күндө же болбосо жай келе атабызбы? Кандай пикириңизде? Негизи бүгүнкү күндө чында баягы канааттандырбай жатат дегенибиз деле түшүнүктүү болсо керек. Себеби бизде малдын саны ушунчалык өсүп атат, жалпы малдын башы. Бирок сапаттуулугу, кунардуулугу, азыктуулугу бизди канааттандырбай келет. Бүгүнкү күндө сүт саап алуу республика боюнча 2000 литрди түзүп атат. Бул статистикалык маалымат боюнча. Ошол эле Россия, ошол эле башка мамлекеттерде уже 5000-6000 литр сүт саап алат деген түшүнүк. Биздин 2 эсе көп деген түшүнүк да бундайча айтканда. Ошол көйгөйлөрдү чечүү максатында, ошол көйгөйлөрдү фермерлер жөн эле убара болбосун. Жок дегенде ошол сүтү менен өзүбүздү камсыздайлы, жок дегенде ошол сүт менен бир пайда көрсүн деген максатта колдорунда жакшы мал алып келип берүүнү пландап атат министрлик. Аргындашууда кандай болот? Бүт бардыгын карап туруп биз жана 4 породаны ошол эле биз карап туруп кайсыл регионго кайсыл порода туура келердигин карагандан кийинки жыйынтыгыбыз да.
ага чейин бизде жайыт Кыргыз мал чарба жайыт илим изилдөө институту бар, ал жерде атайын окумуштуулар бар, кайсыл порода боюнча анын критерийлери кандай бүт жактарын карап көрүп туруп анан сунуштап атабыз да биз. Негизи ошол жакшы жыйынтык, жакшы жумуштар менен келип каласыздар. Биринчи бул Баткенден башталдыбы жумуш сапарыңыздар же болбосо башка облустардан дагы кабар алдыңыздарбы? Бүгүн биздин биринчи күнүбүз. Кече келдик. Бүгүн Баткен облусунда, эртең Ош облусу, кайра Жалал Абад. Бүгүн ушул эле биздин тегерек стол Талас облусунда жүрүп атат. Бул жерде чында жанагы асыл тукум чарбаларга жер берүү, ошондой эле жайыт мыйзамы, жаңы долбоор иштелип чыгып атат. Ал жерде да бир топ өзгөчөлүктөр бар. Ошол эле кунардуулугу төмөн жайыттар боюнча дагы элдерге түшүндүрүү иштерин, жайыт комитеттерин чакырып, ошолордун бүт өзгөчөлүктөрүн айтып атканыбыз дагы түздөн түз. Буга чейин да бир топ айыл чарба министрлигинде жасалган реформаларга кайчы пикирлер жаралып, ар кандай билдирүүлөрдү көрүп атабыз соц тармактар аркылуу делечи. Ошолорду биз кандай пайдалуу жактарыны, эффективдүү жактарыны фермерлерге туура түшүндүрүү максатында жүзмө-жүз келип, ошол жайыт комитеттер, ассоциациянын жетекчилери, андан сырткары жана айыл өкмөт башчыларына түздөн түз ушул мыйзамдардын жакшы жактарын, алардан алган сунуштар менен дагы механизмдерин иштеп чыгуу боюнча түздөн түз бетме бет сүйлөшүп атабыз да. Негизи жаңы мыйзам жоболор деп калдыңыз. Өзүңүздөн сурасак, негизи кандай жаңы мыйзам долбоорлор, жоболор чыкты? Ошого токтолсоңуз. Биз ошо Азырбекте айтып кеткендей, ошо биз 3 мыйзам долбоору менен келдик. Бир мыйзам долбоору бул Жогорку Кеңеште, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде каралып атат. Биринчи окуудан өткөн. Анан кийин ошо фермерлердин ой пикирин угалы деп, ошол эле заматта аларга туура түшүндүрүп, туура багыт берип, жана 309-токтомдой болуп калбасын деп, ошо туура багыт берип атабыз да, түшүндүрүп кандай аларга артыкчылык бар, кандай жерге пайда бар дегендей немечи. Муну асылдуулугу төмөн жайыттарды берүүдө, өздөштүрүүгө берүү дегенде, ошол жерде ошо түшүндүрүп кеттик да. Ошо кандай жакшы пайдалар болот, кайсы жакшы эме жер сапсар болуп жаткан жерден көрө, андан көрө гүлдөп турган жер жакшы. Эми ал чындап эле ал экономикага деле мындай даже жердин эмесине деле эме да. Негизи пайда. Кайсыл жактарда ошондой жерлер бар, мындай эми азыр гипки Кыргыз биздин айыл чарба министрлигинин астында Кыргыз Гипрозем деген мамлекеттик ишкана бар. Ошол институт тарабынан азыр бардык республика боюнча геоботаникалык изилдөөлөр жүрүп атат да. Эми азыр аягына чейин чыга элек. Эми ошо аягына чыкса, ошонун жыйынтыгы менен билинет да. Эми предварительный астына эмеде, ушу Баткенде анан көлдө. Ошондой таштак жерлер көп да, асылдуулугу төмөн жерлер көп. Баткенден көлдө, Көлдө. Негизи ошол бүгүнкү демилгеңиздер көтөрүп чыккан ар бир айыл өкмөттө болуш керек деп калдыңыз да, ошо мекеме ишканалар мал чарбачылык колдоо боюнча. Бул качан ишке ашышы мүмкүн? Фермерлер кандай кайрылат сиздерге? Бизде ар бир райондо айыл чарба министрлигинин өкүлдөрү, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктары бар. Мына көрүп аткан фермерлер болсо, сиздер ошолорго түздөн түз кайрылып, мен ушундай асыл тукум чарба статусу алайын дедим эле. Менде ушунча баш малым бар, ушунча бардыгы мен асыл тукум документтерин бардыгын ырастагандар ошол жерге келип арызын жазса болот. Арызын жазса, биз мына дүйшөмбү күндөн баштап эле кайра ушул жактан бүт изилдөөнү жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча Лейлекте 3 асыл тукум чарба, Баткен районунда 1 асыл тукум чарба, ошол эле Кадамжайда 3 асыл тукум чарба статусу алынды. Статус алынган. Бүгүнкү күндө ошолорду дагы негизи жана 516-токтомдо 3 жылда 1 жолу деген нормабыз бар, көрсөтүлгөн. Ал 3 жылда 1 жолу бардык асыл тукум чарбалар аттестациядан өтүп туруш керек. Анын ичинде жана бүт биз айткан нормалар, талаптар көрсөтүлгөн. Негизи айыл өкмөттөргө мекеме ачылат деп калдыңыз. Бул качан ачылышы мүмкүн? Толугураак жооп берип койсоңуз. Айыл өкмөттөргө биз ачабыз дегенибиз бул жасалма жол менен уруктандыруу пункттары. Жасалма жол менен уруктандыруу пункттары буга чейин баары ачылган. Оборудование алынган. Кээ бир жерлерде тилекке каршы бир жерде турган болушу мүмкүн. Алар уруктандырбай эле алып койгон, бирок иштетпей. Ошолорду биз кайрадан окууларды өткөрүү менен, ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен жанагы пункттарды иштетели деп атканыбыз да.
ар бир айыл өкмөттө, ар бир айылда бирден жасалма уруктандыруу болсун. Өзү 452 пункт ачылып, тилекке каршы ошол кандайдыр бир себептер менен көбү ишмердигин жүргүзбөй келди. Балким фермердик багыттарды түшүнгөн эмес. Себептерин кызыгып көрдүңүздөрбү? Себептери мындай. Кээ бирлери оборудование алган, бизде эми ички миграциябыз бар да, сыртка жанагы Россияга же болбосо башка мамлекеттерге иштөө менен кетип, жанагы ишмердүүлүк калып калган учурлар да бир тобу бар. Андан сырткары жанагы бизде ортодо 1-2 жыл жана суюк азот байкалган, азот жок болуп калды дедикпи? Азоту жок, жасалма уруктандыруу пункту иштей албайт. Жанагы турган уруктары деле өлүп калат. Ошол себептен жана азот көйгөй болгондугунан иш жүргүзбөй калган. Ал негизи жасалма уруктандыруунун жанагы навыктары же болбосо ошол немелери кыйын да жүргүзүүнү. Аны биз тез окууларды өткөрүп турушубуз керек. Ошол максатта Кыргыз мал чарба жай тилин изилдөө институтунун базасында Борбордо атайын окуу курстарын ачып атабыз. Жакшы ишчералар менен негизи бүгүнкү ошол эфирдин жыйынтыктоочу бөлүгүндө көрөрмандарга өзүңүздүн ошол фермерлерге кеп кеңешиңиздер болсо, сиздерге убакыт берели. Дагы бир жолу ошол угуп жаткан фермерлер же болбосо жасалма уруктандыруу пункттары менен кызыккандар болсо, асыл тукум статусун алабыз дегендер болсо, мен сиздерге жакшы маалымат катары айтып кетет элем. Мына 3 жылда бир жолу асыл тукум статус алуу боюнча аттестация жүргүзүлөт. Ошол аттестация жүргүзүүнүн бүгүнкү күндө уже убактысы келди. 14 февралдан баштап республиканын бардык жерлеринде асыл тукум статус алуу боюнча изилдөөлөр жүргүзүлөт. Сиздер алдын ала райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары жасалма уруктандыруу пункттарын иштетүү максатында же болбосо окуу курстарынан өтөбүз дей турган болсоңуздар деле ошол райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктарга кайрылсаңыздар, бизге алар түзмө-түз арыздарын беришет, ушунча окуйбуз дегендер болуп атат. Бизге окуу курстарын уюштуруп бергиле деп, алар бизге түздөн-түз байланышка чыгат эле. Андан сырткары сырттан мал алып келүү боюнча же болбосо башка көйгөйлөр, асыл тукум мал чарба же болбосо бир гана мал чарба тармагында кандайдыр бир суроо талаптарыңыздар болсо, мен өзүмдүн телефонумду калтырып кетсем болот. Түз эле кайрылып кетсеңиздер дагы. Эфирде деле айтсаңыз болот, номериңизди. Менин телефонум 0995 90 02 08. Түз кайрылсаңыздар деле мен сиздерге жардам бергенге дайыма даярмын. Ушу жайыттарды эми асыл тукум мал чарба тууралуу уже айтылды. Мен асыл чарба жана жайыттардын департаментинин өкүлү катары жайыттарыбызды жакшылап сактасак, сарамжалуу сактасак, натыйжалуу карап, ошо жайыттарыбызды сактап калсак. Ушу арай мамиле кылсак деген чакырып, абайлап мамиле кылсак деген чакырып кетет элем. Сиздерди конокко келип бергендериңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул маалыматтар фермерлер үчүн пайдалуу болду деп ишенебиз. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул сааттарда актуалдуу маек берүүсү болду. Анна Алпарцу менен Бактыгүл Мирадилова. Бүгүн биз асыл тукум малдарды өнүктүрүү боюнча маек курдук. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуз.